Ассаламу алейкумдар. Ассаламу алейкум, жалпы тугандар. Жалпы Московский, Жайылский, Панфиловский районунун жигиттерине, улак сүйүүчүлөрүнө кайрылып атабыз. Могу жаш балдар көп чалды, баягы Көкбөрү мектепке кичине көмөк көрсөтүп жүрсөк, ошо чалып атышат. Кантип киребиз, кантип Көкбөрү мектебине командасына кантип киребиз деп. Көкбөрү мектеби түптөлгөн команда болуп калды, уже аякта место деген баары занят. Ошол себептен биз жаңы бир сунуш киргизелик дегенбиз. Ушу 3 районго, себеби деген ушу 3 райондон лигада пока команда жок экен. Анан бизден мындай болуп атат да, жигиттер 3 райондон отбор кылып, жаш жигиттерди ойнойм деген кран биздин жигиттерден бир команда түптөп көрөлүк дедик. Аны кантип түптөйбүз? Ал түптөлүшү мындай болот. Мектеп Көкбөрүдө окуп келмей бир ай. Сбордо ошол жакта жүрүп келмей. Ал биринчи талабыбыз отборду өтүш керек. Отбор азыр сүйлөшүп атат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, каяктан өтөт? Белектенби, балким тоо тараптан жакшыраак жер тапсак, Тайгаздан алып барып ошол жакка коюп, ошол жактан оюн өткөргөнгө аракет кылабыз. Ал 1-2 күндөн кийин кайра эле Instagram баракчаларга, группаларга чыгат. Азырынча бизге деген балдар өзүнүн аттары менен келип отборду өткөнгө аракет кылса деп атканбыз. Себеби эмнеге? Өз аты менен оюн көргөзүш мүмкүн. Бирок жакшы ойногон балабыз, балким аты жарашпай калып, оюн көргөзө албай калса өтпөй калышы мүмкүн да. Ошол себептен өзүңөрдүн аттарыңар менен отбор болот деген жерге келип, ушу Белек Мукаевдер келип, ошолор тандап 12 баланы буйруса алып кетет. Бир айга. Акысын бир айдыкын биз төлөп беребиз деп обещать эте албайбыз. Себеби бизде мындай сөздөр болуп атат. Бизге азыр мага кайрылганда 3-4 бала бар. Байкелери, аталары колдоп беребиз, биз төлөп беребиз, балдарыбызды ошентип окуп бергиле дегендер бар. Колдоп атышат. Анан райондон активисттери мындай күйгөн, район үчүн күйгөн балдар да айтып атышат, чогулуп беребиз дегендер болуп атат. Ошол себептен окуйм деген бала нар жагында ойлоп келиш керек. Бир айын төлөп мен кандай окуйм деген ал бир. Экинчиден бул отборду өтүп келгенден кийин, окууну өтүп келгенден кийин балдар 12 баланы эч жака чачыратпай кышы менен оюнга дайындайбыз. Жазгы Ноорузга. Ошо 12 бала кышы менен ар кайсы турнирлер, район тегерегинде болгон оюндарга алып барып, аракет кылып, ошолорду ойнотуп, кээде дружеский матч, может, командалар менен сүйлөшөбүз, ошол эле Көкбөрү мектеби менен сүйлөшөбүз, балким бир мастер-класс кылып чогуу ойноп кетсе деген ошондой ниет бар да. Макул дейм, окуйм, анан тажрыйбам да жетет, эмем да жетет деген балдар ошо буюрса келгиле. Жазга чейин бир ойноп туруп, жазында результаттары жакшы болсо, ушул эле 3 райондун күйгөн кран жигиттери менен биригип, байкелер менен, инилер менен, достор менен дегендей биригип туруп жибергенге аракет кылабыз деп биз сунуштап атабыз да 3 районго. Макул дегендер биз азыр номерлерибизди калтырабыз ылдый жагында. Ошол жака кайрылгыла, ошо Instagram баракчаларга, группаларга тарайт. Ошол жактан бизге чалып, сүйлөшүп, келип ойнойм дегендер бир кабарлашкыла. Оюн буйруса бир 26-сына белгилеп атабыз, 26-сына. Бирок дагы 1-2 күн балким жылып калышы мүмкүн. 1-июлдан баштап окууга кетиргенге аракет кылыш керекпиз. Себеби азыр Көкбөрү мектеп менен сүйлөшсөк, келебиз деп аткан командалар көп болуп тур, сборду өтөлүк ошол жактан да. Бирок бизге азыр негизи мен сурандым, макул десе, балдар чогулса, команда түптөлсө, анда биз 1-июлдан баштап окууга биздин балдарды киргизебиз. Ошол бияктан өкмөткө эмне деп кетсек буларды. Ошо эми бул 3 райондон Жайыл, Московский, Панфилов району үчүн бир команда чыгарып алсак, колдоо көргөзүп, байкелер менен, достор менен жүгөктөргө кызыккан, жүгөктөр ойнойм деген жигиттерди ошол ынтымак менен колдоо көргөзүңүздөр, ошо ойнойм деген балдарды алып келгиле. Ошол ынтымакта ошо
команда чыгарууга аракет кылайлы. Бул бириккен себеби, бириктирген себеби бир Московский район эми команда алып барыш, Ысык-Көлгө, Баткенге болсо да акча жетиш абдан кыйын экен. Өзүңөр билесиңер, азыркы эмеде жылкы табыш кыйын экен. Ошол себептен биригип азыр бир команда чыгарып, анан ошо балдар чачырап кайра өздөрү жактан түптөп кайра чыгарып кетет деген ниеттебиз да. Ар бир райондон дагы бир командадан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок азыркы күндө келип Көкбөрү окуйм деген балдар жалгыз барганда кайра эле жалгыз келет. Бияктан эчтекеге ийгиликке жетишпейт. Жалгыз мен улакчымда эле жүрө бергенде да болбой калып атат. Ошол себептен команданы түптөгөнгө аракет кылайлык. Ошол ынтымак менен голдо көрбөсүңүздөр, ошо өнөм деген балдарды алып келгиле. Ошол ынтымакта ошо команда чыгарууга аракет кылайлы. Бул бириккен себеби, бириктирген себеби бир Московский район эми команда алып барыш, Ысык-Көлгө, Баткенге болсо да акча жетиш абдан кыйын экен. Өзүңөр билесиңер, азыркы эмеде жылкы табыш кыйын экен. Ошол себептен биригип азыр бир команда чыгарып, анан ошо балдар чачырап кайра өздөрү жактан түптөп кайра чыгарып кетет деген ниеттебиз да. Ар бир райондон дагы бир командадан чыгып кетиши мүмкүн. Бирок азыркы күндө келип Көкбөрү окуйм деген балдар жалгыз барганда кайра эле жалгыз келет. Бияктан эчтекеге ийгиликке жетишпейт. Жалгыз мен улакчымда эле жүрө бергенде да болбой калып атат. Ошол себептен команданы түптөгөнгө аракет кылайлык. Кошулгула, биригейлик. 3 райондон эми Сокулук Тарымбаштыр, эми Сокулукта жакшы тажрыйбалуу командалар көп. Биз ушул 3 райондон бир команда чыгарып көрөлүк жаш балдарды. Анан балким буюрса эми келечекте күчөп Көкбөрүнүн күчөтүп ушул балдар күчтүү болуп, дагы жанына ийгилерин чогултуп анан балким чоң ийгиликтерге жетишип бөлөк командаларды түзүп кетет. Ар бир райондон өзүнчө команда түзүлөт деген ниеттебиз да. Ошо буюрса биз телефон номерлерибизди калтырып коебуз. Чалгыла, сүйлөшөлүк. Биз сүйлөшкөнгө даярбыз, ачыкпыз. Келгиле, сунуштар болсо айткыла. Катышам деген балдар да чалгыла. Ошо саламатта калгыла дегендей.